Окуя таңгамаал саат 3:30 Ош шаарынын Курманжан Датка менен Алишер Наваи көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Жогору ылдамдыкта келе жаткан Део Матис үлгүсүндөгү машина тез жардам кызматынын унаасын сүзүп, натыйжада дарыгерлер бара жаткан машина оодарылып кеткен. Жок, текшерүүгө наркологик диспансер тургунда эч кандай мастыгы жок. Айдоочунун айтуусу боюнча коркуп кеткен. Өзү чочуп кетип эле, адамдар көп болгондон чочуп кетип эле айдап кайра келдим. Део Матис унаасынын айдоочусу Ош шаарынын 19 жаштагы тургуну. Окуя болгон жерден алгач качып кеткен. Бирок унаасынын номуру түшүп калган. Жол сакчылары келип териштирүү жүрүп жатканда ал кайра окуя болгон жерге өзү келген. Жол кырсыгынан тез жардам кызматынын айдоочусу, дарыгери жана фельдшери жабыркап, учурда алар ооруканада. Биз караганда жок эле да машина. Биз мигалканы жандырып, как положено вызпа кетип аткан элек. Өтө тез, примерно бир 150-те келген машина да. Келип турган биз сүзүп кетти да. Түскөндөн кийин биздин машина томолуп кетти. Анан мен өзүм биринчи мен чыктым да. Анан шофёрду алып чыктым. Эч ким жок да көчөдө. Түнкү саат 3:30 болгон үчүн чыгып карасам эч ким жок, качып кетиптир да бизди сүзгөн машина. Айдоочусу баш мээси жабык түрдө жабыркаган, баш мээси чайкалган. Дарыгердин дагы предварительный азыркы алгачкы диагнозу баш мээси жабык түрдө жабыркап, баш мээси чайкалган. Бир фельдшер биз травматология бөлүмүндө азыркы убакта жатат. Анын сол акыреги жабык түрдө сынык деп алгачкы диагноз коюшту. Дагы жакын күндөрдө анын консилиум кылышып, операция болуп калышы мүмкүн. Ош шаардык тез жардам кызматынын балансында 15 унаа бар. Алардын бири бузук, экинчиси минтип авариядан кийин жараксыз болуп калды. Ансыз да буга чейин 500 000 калкты тейлеген бул кызмат үчүн унаалар жетишсиз болуп келген. Эми абал ого бетер оорлоду. Азыркы учурда бизде 15 машина бизде баланста турат да. Бизде Ош шаарында, мисалы үчүн азыр 270-тен 72 000 деп быйылкы жылдын эсебинен берип атат населениянычы. Ошо населениядан биз чыкпашыбыз керек да. Бирок независимо оттого кээде мындай бир шаарда бул катталган калктын саны да. Ал эми сырттан келгендер канча, базар иштери менен башкалар менен келген. Ошондо айтканда 500 000ден ашып кетет да, ошолордун баарын биз тейлейбиз. Учурда бул факты боюнча иликтөө жүрүп жатат. Окуяга күнөөлүү деп шектелип жаткан айдоочу сурак берүүдө. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.